Эң эле бай, эң эле илгерки болуп, ат жабдуу биздин музейде. Бул даже центральный музейде мындай ат жабдууну көрбөйсүздөр. Бул ат жабдуу 18-жылында таандык, толугу менен комплекти менен, анан толугу менен күмүштөн жасалган. Күмүштөн, таза күмүштөн, андан тышкары дагы драгоценный таштар менен капталган, карабайсыңарбы? Баалуу таштар менен капталган. Анан эми ушул бореки 5 предмет, бир ат жабдуунун предмети да толугу менен комплект. Ушул деген негизи биз көчмөн калып болгону, биз кыздарыбызга 1961-жылы Зындан айылынан келген. Бизде деген группа туристтер келген, Кытайдын кыргыздары. Анан ошол арасынан ошо 93төгү адам бар экен. Ошол ушуну аябай внимательно карады да. Внимательно караганан айтпадыбы? Почерк кытайский кыргызга окшош экен депчи. Работа. Бул ошондо кыздын атын жабдыктары, кызга сепке даярдалган ат жабдуу. Мастер 3 жыл даярдап. 3 жыл даярдаган мастер. Негизи ушул квартал купеческий квартал деп айтылат да. Маңдайыбыздагы үй бул Купец Каримовдун үйү. Бул биздин музейдин бияк жагында чыкканда көрөсүздөр. Ал жерде азыр гостиница Неофит деп турат. Эски орустардын таамы. Ал жерде Купец Сулайманов жашаган экен. Кыргызбы? Жок, татарлар. Бизде деген ошо Каракол шаарында 19-жылдын аягында, 20-жылдын башында 102 көпөс болсо, Купец. Анын ичинен 78 татарлар болгон экен. Анан биздин музей болсо Каракол шаар тарых аймактын музейи. Ушул жерде бизде 10 залыбыз бар. Биринчи залыбыз ушу археологиядан башталат. Казандын артында поставкасы менен 73-8 кылым биздин доорго чейинки сак доорунун казаны. Көрдүңүздөр.